Гүлнара Ибраимова өз ишинин майын чарып иштеп, эмгегинен баар тапкан саналуу айымдардын бири десек болот. Ал билим берүү жана илим министрлигинде мамлекеттик тилди өнүктүрүү секторун башкарууда кыргыз тилинин маанисине, маңызына, өзөгүнө, өнүгүшүнө баш оту менен кызмат кылууда. Муну биргиштегендер эле эмес, мамиле күткөн улуу күчү адистер да баса белгилешет. Кесипкөй адам катары жана өзүнүн бакы кесибин сүйгөн катары ушу эне тилин, кыргыз тилин ушундай сүйгөн адам кыргыз тил дегенде баардыгын балдарынан да жакшы көрөт. Менин иш ордум, ишим, жумушум дегенде бүт баардыгын таштап коюп, жан дили менен күн кайсы, түн кайсы билбей иштейт да. Мага ушундай кесипкөйлүгү абдан жагат. Мен канча убакыттан бери ошол Гүлнара Үмүтбековна менен тааныш болсом, ошончо убакыттан бери кыргыз тилинин тагдырына, кыргыз тилинин келечегине күйүп келе жаткан мен коллегамда ушул университетте иштеп жүргөн мезгилде деле студенттерге билим берүүдө аябай жанын үрөп болгон мүмкүнчүлүгүн пайдаланып кыргыз тилин жакшыраак үйрөтүүгө аракет кылчу. Мындай өзүнүн ишине ушунчалык таза, ушунчалык ак дил менен, ушунчалык бир бийик дарамет менен эмгек кылып аткан кыргыздын ар бир кызы ургачысы да, мен эң мыкты эне деп эсептейм. Ошо министрликте республикалык деңгээлде иштерди жүргүзүп, иштерин мына биз көрүп атабыз. Жакшы жумуштарды, жакшы ошо тил үчүн, улут үчүн жакшы иш-чараларды өткөрүп, дайыма ошо чуркап, жанаалык албай иштеп жатканын көрүп, биз ушундай бир эмгекчил кыз деп баалайт элем да. Гүлнара Үмүтбековна менен мектепте, университетте, билим берүү министрлигинде чогуу иштешкен кесиптештери анын кыргыз тилинин тагдырына, келечегине күйгөн бирден бир мыкты адис экенин, кайсы кызмат аркалабасын адамгерчиликтин үлгүсүн көрсөткөн жөнөкөйлүгүн суктануу менен сөз кылышат. Мындай кызматы бар эле дебей, ушундай жөнөкөй адамдарга, жөнөкөй мугалимдерге, артыкча кыргыз тилчилерге бир күйүп жанганы мындай бир чет адамды таң калтырат дагы, бир чет мындай суктандырат да. Мен өзүмдүн ой жууртумда, өзүмдүн бакы билишимде да адамга стедил жасаган мамилеси, жакшы нерселерди, мындай жакшы сюрприздерди камдасам деген, андан сырткары ошо кыйналып турган адамга, же көңүлү чөгүп турган адамга, жардамга муктаж адамды билип туруп, ошого мындай колдоо, көмөк көрсөткөнгө даяр адам да. Гүлнарада үй бүлөдө жубай катары, түгөй катары, эне катары, бир туугандарына бир тууган катары бир эч кандай бир мындай бир ылдыйраак сапаты жок деп эсептейм мен. Турганбүбү Бойбекова адамды бир караганда баа берген улуу муундун өкүлү. Калк айтса калп айтпайт демекчи, эл артисинин айткандарын алгачкы эмгек жолун баштаган мектептеги кесиптештери, курбулары улантты. Гүлнара Үмүтбековнан ошо кумурскадай чарчабай иштеген учурларын көрүп, азамат кыз деп мен бул кызга таасирленген да учурларым болгон. Курбу катары чынында мыкты мугалим, чыныгы абдан күчтүү мугалим. Окуучулардын арасында, кесиптештердин арасында мына ушул 66 мектепте жаш кадр болуп келсе дагы, ошо бат эле кесиптештердин арасында оозго алынып, кесиптештердин арасында мамиле түзө алган, улууга улуудай мамиле кыла алган, кичүүгө кичүүдөй мамиле кыла алган. Эне катары да, жар катары да эң мыкты мына кыргыздын мыкты адамдарынан деп эсептейм. Жөнөкөйлүгү мына кайсы жерде иштебесин баягы бойдон эле калды да, жөнөкөйлүгү, адамдарга кылган мамилеси, үй бүлөсүндө дагы абдан жакшы, байкашымча жакшы эне. Номер 66 мектеп ачылгандан бери ушул жерде иштеген эжекеси Нурила Бегалиева иштегенде ичкен ашын жерге койгон Гүлнара Үмүтбековна төрөлгөндө эле мугалим болуп төрөлгөнбү деп ойлойт. Ал ушул күнгө чейин алгачкы эмгек жолун баштаган мектепке келип, кабар алып, кесиптештери менен катташып турат. Майрамдар менен куттуктап кетет, айткандардын баарын орундаткан, өзүнүн жумушуна тың, жакшы мугалим болоорун ошондо эле байкагам да. Анан көп нерсени ошо өзү да сурап, мугалимдердин сабактарына кирип, анан кийин методика боюнча да сурап, кандай болот эже мындай деп сурап, ошол иште бирден жакшы такшалып кетти да. Гүлнара айымдын байоо балалыгы, тестер өспүрүм кези Чүй районундагы Кегет айылында өтүп, анын алгачкы ийгилиги да ошол айылдан башталыптыр. Токмок шаарына караштуу Кегет айылында төрөлдүм.
Кегетиде балалык күндөрүм өттү. Бала бакчага бардым. 5 жашымдан баштап бала бакчага бардым. Ошол бала бакчада барып жүргөндө эле мен ойлойм да, ошондо эле багы жетекчилик, лидерлик менимче ошондо эле пайда болсо керек деп ойлойм. Себеп дегенде азыр атын унутуп атам, ошол эжебиз айтып калар эле, ким биринчи келсе бала бакчага келип, ким указканы кармаса ошол күнү кечке командир болот деп коет эле. Түнү мен уктабай чыгар элек дейт. Ошол таң азандан күн мына эми жаңыдан гана үрүл таң ата баштаганда бала бакчага барам деп эле барып ошол указканы кармап калганга аракет кылчумун да. Анан чындыгында ошол күнү кечке башкарар элем. Эне тили үчүн, анын келечектеги тагдыры үчүн жан алык албай иштеген айымдын чыйрактыгы, билими, чыгармачылык өнөрү тээ бала кезинен эле байкалган дейт агасы Байзак Эшкулов. Айылда клубда аптан чоң маареке болуп аткан жаңы жылдык. Ошондо эл толтура бир 300-350дөй бала чакасы менен келгени бар. Ушундай аксакалдардын баары алдыда отурган, кемпир чалдын баары жаңы жылдык той тамаша салтанаттуу кечеде отурганда ошо ар ким өзүнүн чыгармачылыгын, ырларын ырдашты, ар кандай оюн зоок болду. Андан кийин алып баруучу ал кезде зап клуб деп койчубуз, ошо зап клуб айтып калды. Кимде ким балдардан чыгып болобу, кыздардан болобу, ата-энеңерде ушу жаңы жыл менен куттуктап койгонго ким бар десе, эч ким жок, тым-тырс зал. Андан кички бир кыз чыкты. Чыгып өзүнүн даже өзү жазганы экен ошо кезде. 4-5 класс кездери го. Анан баарына ушундай аптан сонун кылып каалоо тилек айтты. Каалоо тилек айтып, аяңда Үмөтбековдардын үй бүлөсүнөн деген элдин баары кол чаап ишкен. Ой, бул биздин Үмөтбек байкенин кызы турбайбы? Үмөтбек тиги Үмөтбекпү дешип. Илгери Ленин жаш деген гезит бар эле. Ошо газеттага ырлары байма-бай чыгып баштады. Ошондо баа бердик. Ленинчил жашка жөн эле кишинин ырлары чыкчу эмес. Аяка мен деген акындар менен тең тайлашып, мен деген ошол кезде жазуучулардын ырлары менен кошо байма-бай чыгып калганда, биз анда бул Үмөтбек байкебиздин кызы келечекте бир жакшы бир кесиптин элдик кыз болоруна биз баа бердик да. Жогоруда айтылган сары кызды 1-класска келгенде да мугалими Ажаркүл Турсунова анын артыкча чыйрактыгынан келечекте чыгаан адис болоорун аңдаптыр. 1980-жылдары 1-класста кабыл алып аткан. Анан бүтүп дагы эле жакшынакай кыз келип эле мага Гүлсүнүм калды. Гүлсүнүм менен саламатсызбы деди. Анан ой саламатчылык деп бетинен өп, эмне болду десем, мен сизден окуганы келдим 1-класстан деп. Ошентип калды. Анан деп эле өзүнчө сүйүнүп калмай, мындан бирдеме чыгат ушу кыз. Мага ушу чоң жардамчы болот го деп эле келе кой деп эле класска алып келип отургончу, кайерге отурасың, отур десем эле баары эле менин астымда 1-партага отурду. Ошол боюнча 3 жыл окучубуз ал кезде. 3 жылга чейин ошол 1-партадан жылган жок. Анан ал үйдөн мектепке келе электе эле ырларды жаттап келиптир, тамгаларды билип келиптир, ошондой эле санаганды билип келиптир. Сабактын эртеси күнү эле келип эле эже мен санап берейин. Эже мен ырлап берейинчи. Эже мен бул тамгалардын баарын билем, айтып берейинчи деп эле ошентип калды. Анан эми ушу менен Гүлнар менен тең кыздар, Гүлнар менен тең балдар да алар коркуп баягы 1-мектепке келгенде кичине коркуп мындай мынтип жүрүп отурса, бул мындай жакшынакай болуп ары карап, бери карап, чыга калып ырдап, чыга калып тамгаларды айтып, чыга калып эле санап эле ошентип баштап, ошол күндөн баштап ал ошол класстын лидери болду. Башталгыч классты айылда окуганы менен көптү билүүгө ынтызар кыз атакесинин берген убадасын бек кармап, окуусун кийин Борборуздагы номер 1 жатак мектебинен уланткан. Шаарда тууган урук жок болгондуктан, бирок ата-энем ушул мага убада берип койгондуктан аябай кыйналышты да, кандай кылабыз? Мен болбойм, силер убада бергенден кийин шаарга алып баргыла. Шаарда тууган урук жок, айла жок. Баягы талапка жооп бербесем дагы 1-интернатка киргизишке аракет кылышты. Айла жок, себеп дегенде ал интернатка кириш үчүн же малчынын баласы болушу керек, же ата-энеси жок, жетим болушу керек.
Бул эки талапка тең мен жооп бербейм, бирок ошол жакшы окуйт экен деген ошо паспорт менен ошол интернатка кирип калдым. Эжекеме аябай жакын болуп өскөм да өзүм. Эжекем экөөбүз интернатта чоң окуп калганбыз. Эжекем мени экинчи апамдай эле карап, анда мен 1-класс кичкене баламын. Мен 1-класста кичкене балабыз да. Звонок болсо бир нерсе болсо эле чоң класста окуган эжекеме чуркап барып эле мектептин президенти катары жүрчү да. Шаардан келатканда экөөбүз ал учурда автобус деле жоктан алат, общий автобустарда алынып отургузуп алып келип. Гүлнара айым тоолуп өскөн кегет айрынан билиминен, эмгегинен баар тап аты өлкөгө белгилүү болгон инсандар көп чыгыптыр. Алардын аттарын каарманыбыз чоң сыймык менен, зор мактаныч менен атады. Мен дайыма сыймыктан айтып келем, билим берүүнүн кызматкери катары Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин министри болуп эмгектенген 2 адам тең ушул кегети айылынан чыккан. Бул биздин сүйүктүү Аскар Турсунов агайыбыз, профессор, филология илимдеринин доктору. Ошондой эле Аскар Чукутаевич Хакеев агайыбыз дагы ушул айылдын кулуну. Бул киши дагы билим берүү жана илим министри болуп эмгектенген. Кыргыз элинин белгилүү жазуучулардын бири Насирдин Байтемиров ушул айылдан, биз бир көчөдөн болобуз. Ошондой эле билим берүү тармагында көп жылдар эмгектенген Исамидинов Искендер агайыбыз ушул айылдан, башкы прокурор Чубак Абышкаев агай ошондой эле билим берүү тармагында өтө көп чоң салымдарды кошуп, өмүрүнүн акырына чейин Чүй университетинин ректору болуп эмгектенген. Кыргыз тилине дагы бир топ салымдарды кошкон агайыбыз Султан Мамбеткалиев ушул айылдан болот. Ал эми ата-энеси ички билим туюму, руханий терең, кең түшүнүгү, үй бүлөдөгү интеллектуалдык мамилеси менен балдарын суктандырган, сыймыкка бөлөгөн. Атасы китепти көп окуп, ыр жазса, апасынын колунан көөр төгүлгөн чебер болуптур. Курак менен жасалган бул диван жапкыч да апасынын колу тийген таберик экен. Мындай кооз курактардын далайын курдаштарына, жакындарына белекке көп бериптир. Жогорку билимдүү деген диплому жок болгону менен мен үчүн бул адамдар жогорку билимдүү адамдар болду. Анткени атам дагы, апам дагы ушунчалык сабаттуу адамдар эле. Атам ыр жазар эле, аябай көп ыр жазар эле, кагазга ушунчалык тыккан эле, өзүнүн ишине ушунчалык так, таза, кеңири ой жүгүртө билген. Биз өзү Манаптын тукумубуз, Манап бийдин тукумунанбыз. Апабыз болсо орто билимдүү адам, бирок мен үчүн ал киши жогорку билимдүү адамдай эле. Анткени апам аябай көп окучу, саанчы болуп көп жыл иштеди. Ошол айылда ошол өзүнүн ишинин өтөсүнө чыккандыгы үчүн, ушунчалык ишине так болгон үчүн, коомдук иштерге ушунчалык активдүү катышкандыгы үчүн райондук кеңештин депутаты болуп турду. Сүрөтү илинип турду. Биз абдан сыймыктанчубуз. Өзү баягы же орыс классты бүткөндүктөнбү, мындай өтө көп сүйлөбөгөн, ушундай чыгармачыл адам эле, мына ушул жакта турган, ушул курактар уз адам эле. Уз киши эле ушулардын баардыгын колунан чыгарып, кадимкидей ушул чүпүрөктөрдөн өзүнчө бир чыгарма жаратып коёр эле. Муну айылыбыз аябай жакшы билет. Мектепти мыкты бүтүрүп, артыкчылык аттестатын алган сары кыз жогорку окуу жайында кызыл диплом менен бүтүргөн. Кесибин аркалоодо чоң жоопкерчилик менен чарчоону билбей эмгектенип келе жатканына 30 жылдын жүзү болду. Тагдырыма мен абдан ыраазымын кесиптик жактан. Мен ушул кесипти тандап алганыма күнү бүгүнкүгө чейин мен өзүмө ыраазы болом. Мен өзүмдү ушул жерден көрө алам. Албетте ушул кыргыз тилден башка дагы иштерди сунуш кылгандар болду. Бирок ушул мен кыргыз тилден башка жакта өзүмдү элестете албайт экенмин чындыгында. Ушул кыргыз тили аркылуу мен көп адамды таптым, көп адам менен байланыштым, көп элден баягы жакшы тажрыйбаларды өздөштүрдүм. Ушул мезгилге чейин ат көтөргүч жооптуу милеттерди аркалап, анын өтөсүнөн чыгып, үй бүлөдө жакшы жар, 2 уулдун 1 кызын жароокер энеси, камкор бир тууган, үлгүлүү кесиптеш боло алды. Азыр Гүлнара Ибраимова жакындарынын гана эмес, кесиптештеринин, курбуларынын элинин сыймыгы.